Урматтуу депутаттар, Улукбек Асамединович, сизге бир-эки суроом бар эле. Сиз өзүңүздү күчтүү кадр катары сезесизби? Урматтуу Зарыл Кылычбекович, мен өзүмдү кандай кадр экенимди сиздер баалайсыздар. Менин бирок ниетим абдан күчтүү. Эгер сиздин басып өткөн жолуңузга карасак, сиз баштаганда эле чүдөгөндө эле министр финансовтан баштап турсуз. Анан кийин администрация президенти, аппарат президенти, анан кийин эсептөө палатасында. Негизи менде ой жаралат да, сиз акчага болгон сүйүүңүз канчалык? Урматтуу Зарыл Кылычбекович, мен акчага болгон сүйүүм бир да жок. Жок болсо дагы бир суроо. Сиз Кыргызстанда сөз бар, орусча да. Папинсын, маминсын деп. Сиз ошо папинсын эмессизби? Мен бул сиз айтканыңызды кыргыздын салты боюнча жооп берейин. Мен атамдын фамилиясын эч булгагым келбейт. Жок, баласы атаңыздын күчү менен мындай жакка келе аткан жоксузбу? Эми мен атамдын берген тарбиясына абдан сыймыктанам. Мен да ушундай балдарды тарбиялап өстүрсөм деген ниетим бар, Кудай буйрса. Бирок мен бардык кызматтарда кайсы жерде иштебейин, мен өзүмдүн принцип менен иштеп келатам. Эми дагы бир суроо. Садыр Нуркожоевич кыйынчылыктардын баарын башынан өткөргөн адам. Аны баарыбыз билебиз. Сиз мына башы өскөн жолуңузду карасак, сиз бир да кыйынчылыкты башыңыздан өткөрбөп турсуз. Дайыма курсагыңыз ток, дайыма иштеген жериңиз таза, жылуу жер экен. Анан сиз бүгүн премьер-министрге баратасыз. Анан бул кандай болуп калат? Кандай иштей аласыз сиз? Мен сизге мышан үчүн мындай ичим чыкпай атат деп айтайынчы. Зарыл Кылычбекович, сиздин айткан сунуштарыңыз мага дем берет, биринчиден. Себеби мен өзүм мактаган кишиден корком, критика айткан кишини мен өзүмдүн жакын адам катары сезем. Садыр Нуркожоевич өткөндө инаугурациясында айтты эле. Кабыргамды кайыштырып, жанымды ачыштырат деп. Ошондой кадрлар биздин катарыбызда миңдеп саналат. Сиз ошолордун катарына кирбейсизби? Кабыргасын кайыштырып, жанын ачыштырган. Урматтуу Зарыл Кылычбекович, мен сурооңуздун түпкүрүн абдан жакшы түшүнүп барам. Бардык маселелер боюнча кабарым бар. Мен деле эс алып, же болбосо азыр мына ушундай оор кезде эмне келе атасыңар деген сөздөр көтөрүлүп атат. Мен деле адаммын. Бирок айттым, мамлекет, мына өзүңүз айткандай, мамлекет мени 20 жыл, мага мамлекет убактысын инвестиция кылды, тарбиялады. Мен мамлекетке карызмын. Кудай буйрса, бул бир Кудайдын жана бүгүнкү мына сиздер колдоп берсеңиздер, мен толук кандуу иштегенге даярмын. Ошон үчүн мен ушул учурдан пайдаланып, ушул башкы трибунадан урматтуу Садыр Нуркожоевичке дагы чоң ыраазычылык билдирем. Бирок чындыгында акыбал абдан оор. Муну жоопкерчиликти мен дагы терең сезип, толук бардык тараптан ушуну алдыга жылдырууга мүмкүнчүлүк жумшайбыз деп ойлойм. Мен дагы бир суроомда, суроо эмес, каалоом. Сиз эгер өкмөткө, элге керек десе, угулбай калды мага суроо. Кайталап койсоңуз. эгер сизге керек, сизден керек десе, сиз ылай тепсеп бук мукчай аласызбы? Түшүнбөй калдым суроону. Албетте, урматтуу Зарыл Кылычбекович, мен өтүк кийип чоңойгон жигитмин. Анан 5 жылда чачым агарды дейсиз. Эмне кыйналып чачыңыз агарды, ошону айтып койсоңуз. Эмне кыйын иш болуп кетти сизге? Эми ачык айтайын, эсеп палатасында 5 жыл буга чейинки төрагалар иштебептир. Мен ага чейин деле чачым агарган. Анан өзгөчө эсеп палатасында мен бир чети ыраазычылык билдирем. Себеби бул бүт тармактар менен иштештик. Ошол эле мезгилде ошол жерде туруштук берип иштөө, мына эсеп палатасын сиздер дайындайсыздар, 9 кишини. Ошонун ичинде мени да дайындагансыздар. Канча министрликтер бар, канча укук коргоо органдары менен текшерген кишини эч ким жакшы көрбөйт. Ошол каршылыктар жөнүндө айттым да. Анан чачым агарды деп турсуз. Чачак
Эми бирок сиздикиндей агар элек, Кудай буйрса, эми бу өкмөт иштесек ошондой агарат го деп ойлойм да. Рахмат. Кийинки сөз депутат Алтыбаева Айнур Тойшиевне берилет. Даярдасын депутат Бердиев. Улукбек Асамединович, мен суроом жок. Суроолорду жалпы пленардык жыйында беребиз. Сиздин талапкерлигиңизди мен колдойм. Негизи мен өзүм пикиримди айтып коеюн, коллегаларым өзүм пикирин айткандан кийин сиз таза адамсыз, жакшы тарбия көргөн жигитсиз. Мен сунуш катары айткым келет. Мына бизде Кыргыз Республикасынын өнүгүү стратегиясы, улуттук стратегиясын иштеп чыкканбыз. Өзүңүз жакшы билесиз, бул өтө маанилүү документ. Мен ойлойм, сиздер ушул азыркы өкмөттүн программасын иштеп атканда ушул документти как фундаментальный документ эске алыңыздар. Анткени мыкты эксперттер, күчтүү адистер ушул документтин үстүнө иштешти. Экинчи маселе боюнча жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекет түзүлүш жана сот маселелер боюнча комитет 5 жыл мурда өкмөткө поручение берген. Жумушчу топ түзүлүп, функциональный анализ жүргүзүлүп, жаңы структура алып келгиле депчи. Мен ойлойм, ушул группандагы мындай результаттарын көргүлө. Анткени оптимизация бул жөн эле сокращение эмес. Айрым структураларды күчөйтүп, а дублирующий функцияларды, где-то дублирующий функция органдарды сокращение болуш керек. Өзүңүз жакшы билесиз, оптимизация ушундай жүрүш керек. Бул сунуштар катары. Үчүнчү, Улукбек мырза, азыр эми мамлекет чындыгында сиздер приоритеттүү, конечно, экономиканын үстүнө иштейсиңер, бирок мамлекет үчүн азыр приоритет бул жарандардын ден соолугу. 10 секунд. Бир топ аялдар уюмдары азыр жаңы шайланган президентке кайрылабыз деп турабыз. Бул 21-жылды год защиты здоровья населения и поддержки спорта деп аялдар сунуштап жатышат. Эске алабыз, рахмат. Рахмат.